Саламатсыңарбы, кутмандуу күнүңөр менен балдар. Ар бир күнүңөргө, ар бир ишиңерге ийгиликтерди каалайм. Ар дайым жарык маанайда жүрүп, жакшы маалыматтарды алып, бактылуу балалыктын күндөрүн өткөргүлө. Биз бүгүнкү сабакта коомдук ишмер, жазуучу, көптөгөн адамдарды шыктандырган устат Чыңгыз Айтматов жана анын Бугу эне чыгармасы менен таанышабыз. Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Талас облустунун Кара Бура районундагы Шекер деген айылында туулган. Анын көптөгөн чыгармалары бар. Ал чыгармалардын негизинде кинофильмдер тартылган. Дагы жазган чыгармалары 160тан ашык тилге которулуп, дүйнө жүзүнө таанылган кыргыз жазуучуларынын алгачкыларынын бири. Бугу эне чыгармасы бул 1970 жылы чыккан Ак кеме повестинде алынган үзүндү. Муну уламыш деп дагы, жомок деп дагы айтып келишет. Кыргыздын уучун улаган кыз менен бала жана ак сүтүн эмгизип баккан бугу эне жөнүндө жазылган. Жалпысынан айтканда, бул Кыргыздын Ызкөл аймагында байырлаган бугу уруусунун келип чыгышы, анын сакталып калышы жөнүндөгү баян десек да болот. Биз чыгармадан өзүндү окуйбуз. Ар уруу эл жашап турат анда Эне Сайдын боюнда. Бирин бири чаап алган, бирин бири талап алган жоопкерчилик заман. Кыргыз уруусунда айлана тегерети курчап кас уруулар туруптур. Кыргыздарда кези келгенде аттанып казат жүрүп, касташкан уруунун үйүн өрттөп, күлүн көккө сапырып, элин кырып, жылкысына тийип, малын айдап кетчү экен. Эр өлтүрүү эрдик саналып, кишини киши аябай, адамды адам тукум кылмай заман. Адам каны суудай агып, көк кашка суу жоошолонуп, ак сары гүл манаттанып бөөрүдөй тытышкан доор экен. Эгин эгип, түшүм жыйнар, мал багып, мергенчиликтен олжо таап келер, эр бүлөө калбай, эл тукуму сооло берет. Буту менен басып, мурду менен тынгандын баары тынч эмгекти таштап салып, жоокерчилик, талоончулук менен күн көрүп калыптыр. Өлтүргөндүн өчү бар, төгүлгөн кандын куну бар деген, өчө күшкөн тили буруу, 40 уруу бирин бири мойсоп бүтмөйүнчө тынчый албай калган. Кыйын кезең күнгө чыдабай, адамдардын акыл эси канга уугуп турган экен. Касташканды жараштырар, жан чыкпай, душманын капилеттен чаап алган, бөтөн урууну тукум курут кырып, мал мүлкүн талап алгандар гана кемеңгер атыккан экен. Ошондой кыйын кезең күндөрдө Тайга деген чер токойго бир сыйкырдуу куш пайда болот. Ал жөн сайрабай, адамча сүйлөп, бирде ыйлап, бирде ырдап, таң атканча «Алаамат болор» деп сайрап чыкчу болот. Акыры ошол куштун айтканы келип, Кыргыздын башына караан күн түштү. Ал күнү кыргыз уруусу аза күтүп, эл атасы, журт эгеси, саң колдун башчысы Көлчө Баатырдын сөгүн жерге бергени жаткан. Кол баштап, нечен газатта жүрүп суук алган, нечен айыгышкан чабыштан жеңиш менен чыккан карт Баатыр көрөр күнү ичер суусу төгөнүп каза табат. Кыздар кызыл кийинип, катындар кара кийинип, кыргыз эл 2 күн аза күтүп, 3-чү күнү Баатырдын сөгүн ата салты боюнча жабыла көтөрүп, Эне Сайдын боюн бойлотуп, жарлуу жээктин мези менен алып өтмөк. Эл анткени Баатырдын чымын жаны көккө учуп кетер алдында эне болгон өзөм менен, ата болгон мекен менен коштошуп алсын. Тирүүсүндө жоого аттанып баратып, жоону чаап келатып, ушул жээктен ырдап өтчү ырын чымын жаны ырдап кетсин дегени. Күн күнүмдүк жолуна чыкканда элдин камчому да бүткөн. Түпөктүү найзалар сөөк чыгаруусу 2 бет катар тизилип, Баатырдын жоо жарактарын алып чыгып, сөөктүн алдынан алып жүрчү чоролор даяр турган. Кара жабылуу жабылган Баатырдын аргымагы сөөк артынан жетелөөгө белен, суулук кемирип, кандуу көбүк булайтып, көзүн акшытып жер чапчып турат.
Кернейчилер кернейлердин добулбастарын белеңдеп, азыр сөөктү алып чыкканда кадимки жоого кирген салтындай кернейлер озондоп, добулбастар дөңкүлдөп, жер жарылар үн чыкмак. Тайга токой чайпалып, канаттуунун баарысы күндүн бетин көрсөтпөй үркүп учмак. Жолборстору күркүрөп, камандары коркурап туңгуюк жерге жете качмак. Тоо жаңырып, жер көчмөк. Өзөн толкуп, алай-дүлөй бороон сокмок. Алаамат мына ушунда башталды. Эне сайлык кырк уруу эл канча жоолашпасын, эл атасы каза таап, башына аза түшкөн күндөрдө бири-бирине кол салчу эмес. Бирок бүгүн салт бузулду. Салтты бузган нарксыз жоо түндөп курчап тегеректеги токойдо бугуп жаткан. Эми эл мүңкүрөп турган чакты маалдап капилеттен кол салды. Жарак алып каршы чыгууга, атка минип айкырып чыгууга эч ким үлгүрбөдү. Түшкө киргиз кыргын жүрдү. Өңгөктөгөн карыдан эмгектеген балага чейин кылычтын мизине найзанын учуна качып кутулам дегени жебенин тилине кетип жатты. Жоо ушуну көксөгөн. Кыр көрсөтүп, тизгин бербеген кыргыздарды тукум куруткырып, күлүн көккө сапырып кетели деп келген. Окуянын уланышын өз алдыбызча окуйбуз. Тапшырма 78-беттен 85-бетке чейин окуу жана тема боюнча сүрөт тартабыз. Саламатта калгыла.